Эми сөздүн ачыгын айтканда бирөөгө сүйүүмдү тарттыргым келген жок. Жылмайып жүрүшүмө өзүң себеп. Сүйүүңөн тартуулачы мага белек. Кээ бирлер айтат хайп үчүн жүрүшөт деп. А мен чындыгында сени менен өз бактымды кургум келет. Баш кошконубузга туура 20 күн болду. Эч кандай балдарда байкам эмесмин, көргөн да эмесмин, кызыккан да эмесмин. Мен оюмча талапкер күтөм деп ойлогом. Бул жактан именно ошо кастингде өткөн адамдардын бирөөсү менен сүйлөшүп калам деп эч оюма келбепти. Исламдын биринчиден келбети жаккан. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачышы жүрөктөн. Эми мен өзүмдүн кыялымдагыдай адамды жолуктура алдым десем болот. Сезимдер пайда болгонун чындыгында мен өзүм да байкабай калдым. Буга балким себеп элдердин да ою да болушу мүмкүн. Менин атымды айтып атканда ислам деп. Азырынча мен Назираны кызгангыдай деле эч нерсе жаза элекмин. Балким алдыда көрөбүз. Кандай алдыда көрөбүз? Кызганбай. Саламатсыздарбы, урматтуу Соло YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз Лавис программасына конокко келдик. Менин атым Ислам Асан уулу. Менин келинчегим аты Назира. Биз жолуктук долбоорунун 2 сезонунда бири-бирибизге кыз жигит катары таанышып, анан ошол аркылуу биз баш кошконбуз. Баш кошконубузга туура 20 күн болду. Азыр ошо. Баарыңыздарга салам. Ошо бияка кайтып кеткенде эле бизде баш кошконубузга бир 20 күндөй болду. Өзүм жөнүндө айта кеткенде, баарын билгенде эле мен Токмокто мед колледж бүтүргөм, медайым болом. Ошентип ойдо жок жерден ошо биз жолук долбооруна келип калдык. Ошол жактан тааныштык. Азыр бизге суроолор даярдалган экен. Ошолор жөнүндө бирибизди канчалык деңгээлде биле алабыз, ошону азыр текшерип көрөбүз. Биринчи Назираны алгачкы көргөндө кандай ойдо болдуңуз эле? Назираны алгачкы жолу көргөндө биз биринчи кастингке барганбыз. Кастингке мен барып катышып эле кетип калганмын. Ал учурда көп эле негизи байкаган эмесмин. Анан кастингден өттүң деп уже экинчи сезондун биринчи эфири тартууларда биринчи жолу жактан көрдүм. Эми мен өзүмдүн кыялымдагыдай адамды жолуктура алдым десем болот. Анткени көз караштары, ой жүгүртүүсү, анан оң келбети, бойлору туура келди. Анан ошентип эле биз биринчи эфир тартылгандан кийин эле байкап ошо экинчи күндө эле мен буга таанышууга чайга чакырганмын. Буга чейин да көрсөңүздөр болот ошол эфирлерди. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар.
Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Биздин биринчи суралга чыккан ушу. Ошо ойлогондой эле башында мен биз жол долборуна барганда эч кандай балаларды байкаган эмесмин, көргөн да эмесмин, кызыккан да эмесмин. Мен оюмча талапкер күтөм деп ойлогом. Бул жактан именно ошо кастингде өткөн адамдардын бирөөсү менен сүйлөшүп калам деп эч оюма келбептир. Ошондой эле биринчи чыгарылыштарда Ислам өзүнүн жактыруу сезимдерин билдирди. Ошо байланыштуу мен дагы ГТСтен нелерин билбей, ооба деп мен да өзүм көңүлүм бар деп айттым. Ошо менен бирге болуп калдык окшойт. Ошондой эле болуп калды. Негизи мен да кошумчалап кеткенде ал жака элүүгө 50 барганмын, эми ачыгын айтканда. Көп айтышат хайп деп. Бирок ошо менен бирге үйлөнөм деген да максат болгон менде. Эми тагдырдын буйругу экен, эми жараткандын нике кайып дегендей, ошентип ошактан бирибизди табышып калдык. Экинчи, Назиранын кайсы сапаттары сизге жакты? Назиранын мага жаккан сапаттары, мен өзүм негизи жашоодо бир аз кичине олуттуу, серьезный адамды коткошо сыяктуу болчумун да. Назира тескерисинче жашоодо мына шайыр күлүп жайнап жүргөн, өзүнүн энергиясын алып жүргөн, шайырлыгы менен жакты десем болот. Биринчи жолугушуңуз эсиңиздеби? Биринчи жолугуш эсизде. Албетте, анткени бир кандай элге таануу болдук го биринчи жолугушта. Биринчи жолугушта биринчи кастингде тутканда көп байкаган эмесмин, ошо именно биринчи чыгарыштан эле тааныштык, ошондон бери таанышпыз. Анан чай ичүүгө чыктык. Ошол жактан бир сыра өз жөнүндө билип, анан дагы сүйлөшүп көрөлү деп сүйлөшкөнбүз. Назиранын эң көп эмне кыжалат кылат? Эмне эң көп кыжалат кылат? Бул суроого негизи азыр кандай жооп беришимди билбей атам. Өзүнөн сурап көрөйүн. Чындыгында эмне кыжалат кылаарын билбейт экенбиз. Анткени бизге азыр бир аз эле убакыт болду да. Эми аз-аздан бирибизге көнүшүп келип атабыз. Ошто өзү айтат. Сени эмне кыжалат кылат? Мени жаат кылган бул жакта эгер сөзүнө турбаса, кандай десем, биринчи ошо сөзгө туруктуу болуш керек, өзүнө ишенген болсо, анан чечкимдүү болсо деп байлайм, бирок ошол сапаттар жок болсо, мен ошол кыжалат кылат го дейм. Түшүнүктүү, анда буюрса эске ала жүрөбүз. Исламдын кайсы сапаттары сизге жакты? Исламдын биринчиден келбети жаккан, экинчиден ошо биз жол долбоорунун эфиринде канча бир элдин алдына өз сезим билдирген жаккан. Бул жагы чечкимдүү келип калат го. Андан тышкары токто. Ушул сапаттарын баалайм. Кийинки Назира менен алгачкы эфир дейт. Назира менен алгачкы эфирде чындыгында биз буга чейин камерага чыгып сүйлөгөндүктөн бир аз бизге негизи кыйын болду. Ошону менен бирге эле сезимдерди айтыш, чайга чакыруу дагы аябай эме болгон. Чын ошол учурда мен аябай ушундай уялгандыктанбы бир эмедечи кандай айтсам, өзүмдү мындай жоготуп койгон акыбалда болуп калыптыр. Кийин ал эфирлер чыккандан кийин видеодон көрүп
жылмай эле ушу тиштин баардыгы көрүп эме болуп калыптыр. Негизи аябай сүрдөгөм, уялганмын. Ошондой. Исламдын эң көп эмне кыжаат кылат? Эң көп кыжаат кылган менин оюмча. Айтып көр. Не болду экен? Сен айтып көр, может, Менин оюмча эле көп сүйлөгөндүгүм окшойт. Жок, мени негизи болгонуба. жок. Негизи Назиран кандай эмес болсо деле мен аларына көп кыжаат болбойм. Кыжаат боло турган нерсе меники эми үй бүлө кургандан кийин ошо үй бүлөнү бекем ынтымакта кандай кыйынчылык болбосун ошону алып кетиш. Ошол нерсе мени көбүрөөк ойлондурат десем болот. Эми жашоодо ар кандай сыноолор, ар кандай нерселер келет, ошолорго баарына даяр болуп зок деп ошого эме кылам. Андан сырткары эми жараткан тарабынан берилген сыноолордон ошо эми ден соолук менен ошо бала менен сынабаса деп мен ошону көбүрөөк ойлоном. Калганы акырындык менен жеңебиз деген ойдомун буюрса. Назирага алгач берген белегиңиз, акыркы берген белегиңиз. Назирага алгачкы берген белегим меники ошо эфирде гүл бергенмин. Ошондо өзүм ыр жазганмын, эми бир аз окшошпосо да кичине ырсаптар менен кошуп, анан ошо гүл белек кылганмын. Акыркы берген белегим кече туулган күндө бердим. Эми анын өз ичара эле ортобузда калсын. Ошо негизи көп эле белек бердим, эфир учурунда деле, эфирден сырткары деле. Буюрса дагы деле аман болсок, белектерди берип жүрө беребиз. Негизи эки ыр айткам, бирөөсү Алыкул Осмоновдуку болчу. Сен бир бакча өмөлөрүң келишкен, мен жүргүнчү ооз тийген жемиштен, сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачышы жүрөктөн. Кийинки өзүм жаздым десем болот, бир аз эми окшоштурганбыз. Аныкы биз жолуктук долбоору себеп болуп, табыштырды жараткан сени мага, ар убак мени колдоп бирге болуп, дайыма күч бересиң өзүң гана. Жылмайып жүрүшүмө өзүң себеп, сүйүүңөн тартуулачы мага белек. Кээ бирлер айтат хайп үчүн жүрүшөт деп, а мен чындыгында сени менен өз бактымды кургум келет деген ырсаптарды айтканбыз. Исламдын жакын достору алар менен канча жылдан бери дос болуп жүрүшөт? Исламдын жакын достору мектептен бери болуш керек, биринчи, экинчи класстан бери эле. Балалык кезден бери эле дос болуп жүрөт. Негизи дос дегенден классташ достор бар, группалаш, андан кийин жумуштан ошондой достор бар. Достун да дозу болот дегендей, эми арасынан бир саналуу дос балдарым бар. Кандай учур болбосун жардам берип келип атышат. Буюрса ишенем дагы деле берип келе беришет деп. Назиранын апасынын туулган күнү качан? Апамдын туулган күнү 5 апрель. Анткени 5 апрель, андан 3 күндөн кийин калган Назиранын туулган күнү болду. Мага негизи күтүүсүздөн болду, экөө катарынан болгондуктан. Бир чети жакшы эле эсте калып калды. Ошол апабызга ошол кичине бир аз белегибизди бергенбиз. Бердик. Исламдын жакшы көргөн ыры
исламды жакшы көргөндөрү мен билишимче ислам жакшы көргөндөй Анжелика кайраттан видеолук токушу. Анткени акыркы жолу биз экөө сүйлөшүп исламдын үйүнө баратканда ошо музыканы угуп барганда аягына чейин. Негизи ошондой эле болуп калды. Анткени акыркы учурда биз эфирде отурганда деле бардык видеолор бардык ошо Анжелика Жейн ыры менен биз жолуктук деген ыры ошо видеолорубуз бардык ошо менен чыгып атканга байланыштуу баягы кулакка аябай сиңип калды десек болот. Кээде баазы учурда эле ошо ырлар келе берет. Ким биринчи сезимдерин билдирди? Биринчи сезимдерди мен билдиргенмин. Сезим дегенде башында таанышууда жүргөн учурда көп билинген эмес, бирок убакыттын өтүшү менен кантип сезимдер пайда болгонун чындыгында мен өзүм да байкай калдым. Буга балким себеп элдердин да ою да болушу мүмкүн. Анткени комментарийде калтырганда ошо аябай бири-бириңерге пара экенсиңер, бири-бириңерге окшош экенсиңер деп ошентип жазып жаткан учурда ошолорду окуп анан өзүмчө да эметип жүрүп, бирок кантип жактырып, кантип сезимдер пайда болуп калганын өзүм да байкай калдым. Азыр ошо сезимдерим аябай күчтүү десем болот. Исламдын апасын толгон күнү качан? Чын айтканда апабыздын туулган күнүн билбейт экенмин, сурап турам ошол боюнча. Апабыз туулган качан? Туулган күнү 10 май. Жакында келип атат буюрса. 10 май. Качан Назирага үйлөнүү чечимин чыгардыңыз? Жакшы суроо экен. Назирага негизи мен ошо биздин акыркы эфирлерибиз бар. Ортобузда түшүнбөстүк болуп эфирде урушуп кеткенбиз. Бирок ага чейин мен өзүмдүн оюмда бар болчу. Анткени аны эч ким билбейт эле. Мен ошол жакта редактор эже менен гана сүйлөшүп, алдыңкы эфирлерде колунуз ыраазанбы деп ойлонуп жүргөмүн. Бирок ага жетпей жанында ортобузда бир аз түшүнбөстүктөр болуп кеткендиктен анан сөздүн ачыгын айтканда бирөөгө сүйүмдү тарттыргым келген жок. Ошондуктан үйлөнүү сунушун өз убагына жеткирбестен айтылып калды десек болот. Исламдын кайсы сапаттарын баалап тандадыңыз? Биринчиден айтканда эле биринчи жактырган эмеси, мага жаккан сапаттардын бири жанакы айткандай эле биринчи өз сүйүүсүн арнаган үчүн бул ар бир эле адам кыла албайт го деп ойлойм. Андан тышкары чечкимдүүлүгүн баалагам. Анан ошо кандай учур болбосун, кандай түшүнбөстүктөр болбосун болбой эле жакшы көрүп колдогонун бааладым. Эмне үчүн Назира? Эмне үчүн Назира дегенде Назира чындыгында буга чейин эле баштан сезимдер өткөн, ушул жашка келгенге чейин. Бирок мен негедир биринчи жолу көргөндө мен адамымдай элестетим, ошондой кабыл алдым. Андан сырткары ошо буга чейин айтып өткөндөй өзүнүн жакшы сапаттары менен мени өзүмө тартып алды. Ошон үчүн го деп ойлойм. Назира, сенин кайсы сапаттарың үчүн жактыр деп ойлойсуң? Мен оюмча айткандары шайыр болгондугунан
ак көңүл болгонун деп ойлойм. Мындан тышкары биринчи эфирлерде айтылып кетти, бир көз карашы менен окшойт. Ошондой деп. Үйдөгүлөр Назираны ким деп эркелетишет? Курбулары кандай ысым менен аташат? Үйдөгүлөр менен айтканда биз үйдөгүлөр менен бир аз эле убакыт болдук чындыгында. Анткени кайра эфирге келиш керек болуп калды. Андан кийин ошончо эле азыр биякта Бишкектебиз. Айылга аз көп деле бара элекпиз. Негизи үйдөгүлөр деле баягы өз кызындай кабыл алышты. Анткени биз үйдө 5 буртукан болгондон кийин 4 эркек 1 кыз. Ошондуктан баягы өз кызымдай эле кабыл алып мамиле жасашты. Негизи апам чындыгында аябай жакшы адам. Анткени кайнене катары келиндей эмес, өзүнүн кызындай эле кабыл алып, ошондой эле мамиле жасады. Назиранын курбулары кандай ысым менен аташат? Негизи чын билбептирмин. Көрдүңүз го көчөнү кандай кыздар менен отурушун? Көп маани берген жокмун чын. Может, унутуп калдым. Назико жок билбейт экен. Анда мен айтып коеюн. Назира деп айтышат. Наська деп айтышат. Эсте болот. Так, андан кийинкиси исламдын бала чагы кайсыл жерде өттү? Ислам бала чагы мен билишимче Токтогулда өткөн. Тайнесин колунда болгон. Ошол жактан бала чагын өткөрүп, кийинчерээк эле шаарга келди го, эми окууга тапшырганда эле. Өз айылында өткөн да. Негизи мен бала чагым Жалал Абад областынын Токтогул районунда Актектер деген айылында өткөн. Ошо 1-классыман баштап 1-класска чейин эле айылда окудум. Андан бияка келип, ошо жогорку окуу жайына тапшырганмын. Насирдин Исанов атындагы Курулуш транспорт жана архитектура университетине ошо программный инженерия бөлүмүн бүтүргөнмүн. Андан кийинкиси. Бир күндүн ичинде Назира кандай сөздү көп колдонот? Көп деле аябай колдонгон сөзүн жок. Айтпайсың, мен атын айтып коду. Ислам деп. Эмне үчүн ислам? Эмне үчүн ислам? Ислам. Айта кетсем, мен көп башкалардын арасында көп байкашымча бул деген именно өз мамилеси менен, сүйлөгөндөр менен, ой жүгүртүү менен жана өз айтканда чечкиндиги менен исламды тандадым. Рахмат. Жаша көз карашыдай кенен ошо байланыштуу жана алдыда койгон максаттардын бири туура келип калды. Ошон үчүн исламды тандадым. Назира кызганчакпы? Назира негизи биз буга чейин кыз жигит катары мамиле кылып жүргөндө мындай байкагым келчү, кызганабы. Анткени мен негизи кызганамын, эми аяк эмес, чегим менен дегенде. Анан өзүнө да суроо бергем, чындыгында сен кызганасыңбы деп. Бирок айткан көп деле эмес, эгер кийин үй бүлө катары жолдош болгондон кийин күйөө катары ошондо кызганам деген.
Азырынча мен Назираны кызгангыдай деле эч нерсе жаза элекмин. Балким алдыда көрөбүз. Кандай алдыда көрөбүз? Кызганбай. Баш кошкондон кийин исламдан өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Баш кошкондон кийин ооба байкадым. Буга чейин экөөбүз тааныш мамиледе болуп жүргөндө ачык сүйлөшө алчу эмеспиз. Бирибизге оюбузду айта алчу эмеспиз, бирибизге көп ишене алчу эмеспиз. Азыр ошол сапаттарын туура жагынан көрсөтөт. Ачылып, өз оюн айтып, алдагы максаттар менен бөлүшүп, ушундай өлө болуп атат. Назира кандай карайсың деп эми гана ачылып, эми гана көнүп келдим. Эми ишенип, чынында көзүм жетип калды. Рахмат. Негизи мен да буга чейин айткам, үйлөнөрдүн алдында. Кандай учур болбосун, кандай нерсе болбосун, аманатка кыянат кылбайм деген. Буюрса алдыда да ушул сөзүмө турамын десем болот. Анткени мен өзүмдү бир сезимдүү бир адам тандагандан кийин ошо мен аяна чейин болсом деп өзүмдө кыялымда, максатымда ошондой нерсе болчу. Ошол буюрса никеде жубайым болгондуктан ошо сүйгө туруктуу болоюн деп чечим кабыл алам. Убакытты артка кайтарса долбоорго катышат белеңиз. Жакшы суроо экен. Анткени долбоорго катышып жүрүп, акыркы биз үйлөнүп кыз uzatуу болгондон кийин кайра аябай долбоорду сагындык, чындыгында кайра баргыбыз келди. Бирок конок катары чакырабыз деген күтүп жүрөбүз. Анткени неге? Анткени акта уже эч нерседен сүрдөбөй бардык нерсеге көнүп эметип калганбыз. Мындайча айтканда биздин экинчи үйүбүз, экинчи жашообуз дегендей эле болуп калган. Негизи убакытты артка кайтарса долбоорго кайрадан катышмакмын. Себеби мен чындыгында эле өзүм өзгөртөйүн деп бир аз аракет кылганмын. Анткени бардыгына даяр болуп барганмын чындыгында. Элдер кандай кабыл алат? Анткени бир-эки эфир өткөндөн бир аз кичине көнүшкүнчө кыйын болуп атты. Неге келдим, келбей эле койсом болмок экен деген сыяктуу. Бирок кайра бир аз көнгөндөн кийин ал нерселер унутулуп кетти. Эгер убакыт артка кайрылып кайра башынан болсо мен барып катышмакмын. Эми ал жактан ар бир адам өзүн кандай көрсөтө алат, ал ар кимдин өзүнүн чечими. Ошол катышмакмын. Мага да ошол эле суроо экен. Убакытты артка кайтарса долбоорго катышат белеңиз. Ислам айтып кеткендей эле башында көптөгөн түшүнүксүздөр болду. Канча бир-эки үч чыгарылыштарда кичине ойлондук. Барбай эле койбойм, неге бардым деген суроолор болду. Анткени мен жакта ата-энемдердин, туугандардын бирге каршылыктар болду. Неге бардың ал жака деп. Ошол учурларда көп ойлондум. Барбай эле кой, жөн эле баягыдай эле жашап эле жүрө бербей депчи. Андан кийинки ошо ислам менен жакшы тааныш баштагандан кийинки учурлар жакшы эсте калды. Көптөгөн кызыктуу күндөр өттү. Ошо байланыштуу эгерде артка кайтарганда долбоорго келмекмин. Анткени долбоор болбогондо көз отурбайт болчу ушул жакта. Буюрса биз бүгүн ушул Соло YouTube каналында конокто болдук. Лавис программасынын алкагында. Жыйынтыктоочу сөздөр айтсак,
чындыгында бизге бир аз гана убакыт болду. Бирибизди жакындан таанып, билип атканда жубай катары. Ошондой эле мен кошулуп кетейин. Чынында сиздерге ыраазычылык. Бизди чакырганыңыздарга, ислам айткандай таанышканыбызга бирге болуп, жаңыдан көнүшүп келатабыз. Чогуу турганыбызга бир айда эми гана болуп атат. Силердин передачаңар аркылуу биз бири-бирибизди билбеген жерден билип калдык. Билбеген суроолорго жооп таптык. Рахмат.